маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору бүгүн 2-3 окууга Жогорку Кеңештин отурума чыгарылган. Социалдык саясий комитеттен өткөн, тилекке каршы ушул жерде талкуулоо болгон эмес. Эми ачык эле айтсак, бул жерде бул мыйзам өтсө эле, анда кайсы маалымат жалган, кайсы чындык, бул мамлекеттик орган, демилгечилер айтып атышат, бул маданий министрлиги болот деп. Ошол аныктап баштайт да. Мисалы, эртең бирөө пресс-конференцияны берип, менден прокуратура же мамлекеттик кызматкер акчаны сурап атат десе, ошол мамлекеттик кызматкер же мамлекеттик орган катты жазып маданий министрликке ошол маалыматты керек болсо бул жалган маалымат деп чечим чыгарса болот. 24 саат ичинде бул чечимди аткарыш керек болот. Аткарылбай калса, анда провайдер, маданий министрлиги провайдерге жазып, провайдер негизи бул маалыматты блокировканы кылыш керек. Блокировка кылганда, анда мисалы ошол ким маалыматты тараткан болсо, же массалык маалымат каражаттарбы, же социалдык тармакта отурган жаранбы, ошол сотко кайрылыш керек да. Бул маалымат чындык деп далилдеш керек да. Азыр ушундай болуп атат да. Бул өзү туура эмес да. Себеби анда биз бүт барыбыз анда өзүбүздүн сөздөрүбүздү барып уже далилдей албайбыз да. Бул бир. Экинчиден болсо, бул жерде модерация болуп калат. Эми сөз эркиндигине сөзсүз басым болуп атат да. Сотко чейин калаганча сайтты, калаганча маалыматты блокировка кылсаң болот да. Эми менимче азыр мына көрүп атасызбы, бүгүн эле 228 киши коронавирус менен ооругандар аныкталды. Эми бизде актуалдуу маселелер өтө көп. Биздин өлкөбүздө дефицит, бюджеттин дефицити катуу болуп атат, 13 миллиард сом. Бирок ушундай мыйзамдарды чыгарып атышат да. Менимче бул атайын чыгарып атышат, себеби азыр социалдык экономикалык абалы терс болуп атат. Көбүнчө азыр жарандар ошол боюнча терс пикирин көрсөтүшөт. Бирок зато бул мыйзам менен алардын оозун жапканга укук болуп калат да. Түндө бир пост койгон экен, ушул мыйзамдын демилгечиси Гүлшат Асылбаева таң атканча бир 500ге чукул комментарий жазылганда, бирок аягында ошо таңга чукул жооп берди да. Бул жерде эч кандай цензура жок, эч кандай баягы кылмыш жоопкерчилиги жок, административдик жоопкерчилик жок, штраф жок, бул мыйзам жөн эле. Тура. Цензура булардын ою, цензура мындай да, сен жаза берсең болот, бирок блокировка бул цензура эмес. Бул андай эмес да, эми кичине маалыматты дагы туура эмес берип атат да. Мага айтып атышат, сен мыйзамды биринчиден сен мыйзам долбоорду окуп, анан айт деп атышат да, ойду айта бер деп. Мен айтып атам, мен тескерисинче мен ар бир мыйзам долбоорду окуп атам. Ар бир мыйзам долбоорду. Мен ошол маанисин түшүнүп атам. Анан да бул жерде айыппул жок, жоопкерчилик жок. Бирок бул мыйзам менен анан блокировканы кылышат да. Цензура болуп калбадыбы? Анда мен кече ошону отуруп алып ойлогом да, эмне кылсак, эми ушундай бүгүн өтсө анан кандай болот? Эми конечно, мага дагы басымдоо болот, мен аны түшүнүп атам. Бирок мен бүгүн дагы ушундай отура берсем, жөн эле каршы бере берсем, анда мен эчтеке кыла албай, анда депутат катары мен мындай баа дагы мен түшөт да. Ошондуктан мен кече жарандарга кайрылдым, Twitter аркылуу, Twitter, Facebook аркылуу мен айткам да, жазгыла ошо демилгечилерге, бирок мындай шекке келтирбей эле, сөгүнбөй жазгыла, бул мен мыйзамга каршымын деп. Себеби булар ойлоп атышат, соцсетте жөн эле тармакта фейктер, тролль ушундайлар жөн эле отурушат, жалганчылар отурушат, мындай жакшы тартиптүү жарандар отурбайт деп ушундай ойлоп атышат. Жогорку Кеңеште чындыгында ушундай ой бар да.
Ошону жазгандан кийин мен өзүм таң калдым да, жарандар действительно бизде ойгондугу өтө катуу онлайн ушундай акцияларды уюштуруп, ошол демилгечиге страницага кирип жазып баштаган да. Дастан Далабаевич, мен суром, мына азыркы убакта экинчи, үчүнчү окууда каралып аткан демилге ошол канчалык регламенттин нормаларын, процесстерин бузат? Биринчиден, экинчиден ушунчалык кажет кандай бар эле ушу кыска мөөнөттө социалдык комитетте жакшы талкуулабай, анан кийин өзүнүн дагы жыйынтыгын чыгарбай тез арада ушул кабыл алып атканга кимдин кызыкчылыгы бар деп ойлойсуз? Бул жерде эми сөзсүз регламент бузулган, эми сиз жакшы эле билесиз да, бизде мындай болуш керек да, негизи биринчи окуудан кийин бир топ убакыт берилет, депутаттар сунуштарды бергенге, анан өкмөттүн заключенияны алыш керек болчу. Бирок бул жерде мындай болуп калды да, биринчи окуудан өтүп, сразу вот бизде качан өткөн жумада, средада өткөн, 5-ші жумага алар парламенттик угууну чыгарып атышат. Парламенттик угууну жөн эле формалдуу түрүндө кылышты. Ошол жерде аксакалдарды чакырып, даже интернет, мен аларды сыйлайм, бирок алар даже интернет дегенди билбейт да, жакшы мындай түшүнбөйт да. Ошолор колдошкон. Анан парламенттик угуудан кийин Гүлшат Кадыровна сунушту берип атат. Бул экинчи окууга сунуштарды берип атат. Биринчи. Анан понедельникте комитетке дагы жаңы сунуштарды берип атат, кошумча. Ошол эле күндө заключение, өкмөттүн заключениясы келип атат понедельникте. И комитет экинчи, үчүнчү окуудан сразу чечим чыгарып атат. Сөзсүз регламент бузулду. Дастан Далабаевич, биз укканбыз да, Гүлшат Кадыровнанын уулу IT-системада иштейт. Может быть, это лобби какое-то, как вы думаете? Сиз кантип өзүңүз ойлойсуз? Менимче андай эмес. Мен өзүм техникалык суроолорду биринчи окууда комитетте жакшы эле бергем. Карасаңыз болот, бирок ал өзү, мен коллеганы сыйлайм, ал өзү мындай акылдуу бухгалтер, салык кодексти жакшы билген киши да, өзү мындай чындыгында деңгээли жакшы депутаттын. Бирок бул мыйзамды өзү түшүнбөйт да. Мен ошону ачык эле айтып атам. Мен даже ошо айттым. Өзү түшүнбөйт. Мен мындай суроолорду берсем, ошо кантип аныктайсыңар, кантип табасыңар, ошону бүт баарын айтып берсем түшүнбөй жатат да. Мен лично мындай түшүндүм. Бул кишиге бирөө жазып алып келген да. Өзү жазган жок бул мыйзам долбоорду. Же бирөө мисалы суранды, давай ушул мыйзамды чыгарайлы деп. Менимче бирөө ушул процессти колдоп жатат. Себеби өкмөттөн биз мисалы керектүү мыйзам долбоорлорго кээрде заключенияны 6 ай күтөбүз. 6 ай. А бул жерде заключение бир күн эле ичинде чыгарып атышат да. Негизи ушул сиздер билгендей азыркы убакытта жогорку кеңеште ушунчалык көп демилге болуп атат да, жарандарга, жарандык активисттерге каршы. Сиз ушул келе жаткан шайлоо менен байланыштырасызбы кээ бирки демилгелерди? Например, мисалы үчүн депутаттарды азыр шайлоо катышканга партиялар тизме түзүп атпайбы? Анан кийин негизи бул инициатива чыгып, анан кийин өзүмдү көрсөтөм деген, балким ушундай идея менен ушул демилгелер чыгып атат. Ачык эле айтайынчы бир нерсени. Мисалы 2 жыл мурун ушул демилге көтөрүлсө, көбүнчө депутаттар каршы чыкмак, катуу сүйлөмөк. Азыр билесиз, азыр учур келди, азыр тизмелер такталып атат партияларда. Каршы сүйлөгөндөр алар тизмеде болбойт. Вот. Бул эми таптакыр мындай түздөн түз шайлоо менен байланыштуу эмес, бирок бул жерде карап атышат, кимиси лояльный, кимиси мындай. Мен мындай ойлоп атам да, бул биз келечекте ойлонуш керекпиз да. Эртең вот автор өзү түшүнбөй жатат да, ушул демилгечи өзү түшүнбөй жатат. Эртең бул мыйзам долбоор менен бул ойлоп атат, мен партиянын тизмеге кирем же башка мамлекеттик сыйдыктарды. Вообще жашоо турмуш мүмкүн
башка сыйлыктарды тапшырат. Эми көрөбүз да.